bir жылда болчу конкурсубузду өткөрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Баарыңыздарга жүз көрүшүп, бүгүн сиздердин алдыңыздарда 5 мектептин конкурсанттары келди. Анда баардыгын чакырып алалы биз. Токтогул номер 1 мектеп гимназиясынын башталгыч класстардын мугалими Жомаева Гулиза Дүрбөлөновна. Номер 2 Төлөбеков атындагы инновациялык мектебинин англис тили мугалими Алтынбекова Сырга Алтынбековна. Номер 3 Фрунзе атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин англис тили мугалими Мамырова Кызжыбек Убайдуллаевна. Номер 4 Шопоков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин англис тили мугалими Карапашева Таттыбүбө Турсунаматовна. Номер 6 Темиров Турал атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин англис тили мугалими Токтомамбетова Алтынай Токтомамбетовна. Мынакей урматтуу кесиптештер, сиздердин алдыңыздарда мектебинен эң мыкты болуп суурулуп чыккан мектептин жылдызы десек болот. Бүгүн шаардын жылдызы болуп жаткан биздин мугалимдерди караңыздар. Кол чапып болчу бардыңыз. Мына бул мугалимдер санайык мугалимдер. Азыркы мундун мугалимдери. Башкача айтканда, эң үчүн бул сөздү айтып атам. Санайык мугалим болууга бизге пандемиянын убагында зарылчылык пайда болгон үчүн баарыңыздар билесиздер, санайык мугалим болуу. Санайык мугалим болуп видео сабактарды тартып, мына ошондон биздин былтыр сыймыктарды айтсак болот. Ушинтип тандап алган биздин 2 мектептин, инновациялык мектептин Азаматова Азиза биздин областтан гран-прини алып, биздин шаардын желегин желбиретип келди. Кол чапып болчу Азизага. Бүгүнкү сынактын катышуучуларына Азизаныкындай ийгиликти каалайбыз. Биз Каракөл шаарынын атын чыгарган эң мыктылардын мыктысын тандашыбыз керек бүгүн. Анан кийин буга санайык мугалимдердин муну пайда болуптур деген ойго калдык да биз кече сабактарга катышкандан кийин. Эми үчүн дегенде, мына өзүңүздөр билесиздер, бир жагынан ошо пандемия болсо, экинчи жагынан жаштар мектеби деген биздин жакшы ишибиз жолго коюлган үчүн ушуга алып бардык деп ойлойм. Жаштар мектебинде биз жаштар бири-бирин окутуп атып, мына ушундай жыйынтыкка келдик. Анткени бардык мугалимдердин сабактары инновациялык коммуникациялык технологиялар менен кош болуп, баягы биз көп акчаларды коротуп, көрсөтмө курал жасаган мезгилден өтүп кеттик. Бардыгы 2-3 жыл мурун эле байкасаңыздар, PowerPoint'ка презентация жасаганыбызга сүйүнчүбүз. Азыр болсо бардыгы онлайн болгон. Көрдүңүздөр, байкасаңыздар, түздөн-түз мынакей бардык мектептерде интернет желеси бар. Ошол интернет аркылуу сабактар онлайн сайттардан, Learning-Apps-тан, Wordwall жана башка сайттардан колдонгон түздөн-түз балдарды кызыктыра турган технологиялар колдонушат. Мунун зарылчылыгы эмне үчүн колдонуп атабыз? Биз муну мактангандан колдонгон жокпуз. Өткөндө байкасаңыздар, 3-мектепте жаштар мектебинин семинары болду. Мына ошол мектепте мындай тема көтөрүлдү. Биз кимди окутуп атабыз? Биз кайсы муунду окутуп атабыз? Биз Z муунду окутуп жатырбыз. Жаштар мынакей ошону айтышты. Z муундагы балдар азыр мындай айтканда биз дайыма ата-энелер, болбосо улуу мугалимдер, азыркы балдар төрөлгөндө эле колуна сотка кырмак төрөлөт деген сөздү айтабыз. А чынында эле окуп көрсөңүздөр сиздер дагы каны менен өтүп кетет. Канында бар экен ал Z муундукчу. Анан алар ошол төрөлгөндө эле чын эле гаджеттер менен төрөлүшөт экен. Ал балдар жакшы балдар экен, бирок алар ушунчалык алын жашоодо жашап аткандыктан алар өздөрү бардык информацияларды билип жаткандыктан алар азыркы учурдагы экологиялык кубулуштарга, биздин ааламдын экологиялык проблемаларына тынчсыздануу менен мамиле жасашкан балдар экен. Алар боонкерлер экен, боонкер балдар экен. Демек биз Z муунду мурдагы окутуп аткан балдарыбыз, 2000-жылдан мурдагы төрөлгөн балдарыбыз, X муундагы балдар болсо, алар өздөрүнүн балалык чагын эстегенде көчөдө ойноп жүргөндө эстей алышат экен. Себеби алар соткасы жок, гаджеттери жок, жашашкан аларчы башында. А Z муун антип элестете албайт. Анткени алар төрөлгөндөн баштап сотто колдонот.
доценттер колунда дейм. Ошондуктан биз баланын талабына туура келген сабак өтүшүбүз керек. Демек саналык болууга биздин мезгил өзү түртүп атат. А биздин мугалимдер, сиздердин астыңыздарда турган мугалимдер, саналык мугалимдердин муну азаматсыңар жаштар. Баарыңарга рахмат. Абдан зор сабак болот. Ар бир мугалимдин сабагын өзгөчөлүгүн айтып өтө турган болсок, мынакей биринчи мектептен Жумаева Гүлиза башталгыч класстарга математика сабагын өттү. А биз азыр математика сабагында түшүндүрүү жана негиздөө деген стратегияны, бир гана стратегия, мында методдор көп болгон болсо, азыр математиканы окутуш үчүн бир эле стратегия жетиштүү болот. Башкача айтканда, окуучу түшүнгөнүн мисалын чыгарган мисалды түшүндүрүп, негиздеп айтып бериш керек. Мына ошого жеткиребиз. Анан сен окуучу сеники туура эмес деп айтпайбыз эч качан. Маселени беребиз, бергенден маселени балдар чыгарат, сеники туура эмес деп айтпайбыз. Дагы кимдин ою бар? Дагы сен кандай чыгардың деп сурайбыз. Түшүндүрөбүз. Мына башка методика. Кээ сабактарда байкасаңыздар, мен сабактарга катышканда туура эмес айтып ким жардам берет, сен мага туруп тур, сен чыкчы деген болот. Андай жок азыр. Азыр айтып айтпайбыз. Сен туура эмес дебейбиз азыр. Методика ошондой. Анан бала өзүн коопсуз сезе турган чөйрө түзөбүз. Мына ошондой сабакты түздү. Балдар ушунчалык өзүнүн математикалык тил менен өздөрүнүн чыгарган эсебин түшүндүрүп жана негиздеп бере алды. Азаматсың Гүлиза, Гүлиза алчап болчу. Ал эми сырганы айтып берсек, сырга эң эле саналык мугалим болду. Азамат сырга ар түрдүү технологияны колдонду. Телеграмды биз сүйлөшкөнгө эле колдонобуз, же сүрөт бергенге эле колдонобуз. А телеграм аркылуу маселелерди берип, үйдө тапшырма деп, кайра ошо телеграмдан жыйынтык чыгарып алып, кайсы балдар канча аткарган, кимиси кандай процентти аткарган, кимиси аткара алган эмес. Анан кийин жанагы WordWall, Learning Apps бүт сайттарды онлайн колдонду. Ушунчалык сабак кызыктуу болду, аябай дегендей. Балдар дагы турмак, биз дагы өзүбүздү ушундай ушул кылымдын адам экенибизди сезип кеттик да. Азаматсың сырга сен. Ал эми кыз жібектин сабагына келген өзүнчө эле майрам болду. Кыз жібектин ушунчалык бир майрамдык маанай калтырды. Эми баардыгыбыз англис тилин билген окуш өзүбүздү жакшы сездик. Ошол жерден баардыгыбыз англисче сүйлөп чыктык. Азаматсың кыз жібектин майрамдыкка методиканы колдонгондору баардык ушунчалык балага да жагымдуу, балдардын да ушунчалык көздөрү жайнап турат. Ушул сабактан келгилери келбей турат да, сен де балдарды ушунчалык сүйөсүң, ортодо куш байланыш бар. Сен азаматсың. Кол чабасың. Тартибі артына жауапты жарышқан тимирейт балдарына тап-таптуу абдан жакшынакай сабак өттү. Тартибі дагы ушунчалык үйрөнгөн технологиялардын баардыгын колдонгон. Ал эмес, үйүнө берген тапшырмаларды QR-код менен берип койгон. QR-кодду балдар алып кетти да, үйүнө барып, апасынын соткасы менен кирип тапшырмаларды аткарды. Мынакей саналык технологиялардын баардыгын колдонгон. Сократив деген тест менен балдар текшерип алды. Баардык түрүн колдонду. Сен да саналык мугалимсиң, азаматсың, тартибиңө сактап. Ал эми биздин Алтынай жөнүндө сөз айтканга сөздү кандай айтсак жарашат? Алтынай абдан батыр экен. Чолгонбой экен мындай айтканда. Алтынай ишке жаңы эле келген. Келип эле мектептин намысын коргоп чыкты. Ушундай дух менен иштесе, Алтынай бул келечекте бул мектептин алдыга сүргөн эң мыкты мугалим болот. Азаматсың Алтынай. Аябай баардык мугалимдерден айырмаланып, грамматикасын, англис тилинин грамматикасына кайрылды Алтынай. Ушунчалык кенен өттү сабакты. Анан кийин өзү да абдан жакшынакай балдар менен сүйлөгөнү да абдан жакшынакай, ушул турган турушуна келбетине жарашкан абдан жакшынакай сабак өттү. Алтынайга да чоң рахмат айтабыз. Алтынайга да кол чапкан. Эми биз окуп аткан Z-фондун мугалимдери мына ушул мугалимдер. Башка улуу мугалимдер эгерде билбеген болсок, жаңы технологиялардан кабарыбыз жок болсо, анда биз сөзсүз үйрөнүшүбүз керек. Биз өзүбүз чын эле 3-чү мектептин жаштары көтөргөн проблема. Биз кимди окуп атабыз деген суроо ар бирибиздин жүрөгүбүздө туруш керек экен. Эски традициялык методдорубузду токтотушубуз керек экен бизчи. Балага алган талаптардай сабак өтүшүбүз керек. Мына ошол сабакты өтө турган мугалимдер ушу биздин мугалимдер. Азаматсыңар кыздар, анда жылдын мыкты мугалими 2022
сабактарын кошкондон кийинки жыйынтыкка айтабыз. Номер 1 мектептин Жумаева Гулиза 44,5 упай алыптыр. Номер 2 мектептен Алтынбекова Сырга, азыр мен 2 мектеп турган үчүн айтып калдым, болбосо өзү турган экинчи Сырга турат, Сырга турат, жакшы. Сырга 45 балл алды. Болчабыз. 3 мектептен Мамырова Кызбек 44,5 балл алыптыр. Болчабыз. Номер 4 Тартыбүбү 41 балл алыптыр. Болчабыз. Токомамбетов Алтынай 37,5 балл алыптыр. Азаматтар, бүгүн дагы силерге ишенебиз. Силер дагы өзүңөр мыктылыгыңарды көргөзөсүңөр. Бул программа менен тааныштырып кете турган болсок, бүгүн азыр мастер-классын көрдүңүздөр. Эми педагогикалык ишмердүүлүгүнүн презентацияларын жасашат. Башкача айтканда, эмнени колдонуп сабакка түшөт? Буга чейин эмне максат менен сабакка түшөт? Эмне колдонуп жүрүштү эле? Кандай педагогикалык ишмердүүлүгүн кандай жүргүзүп жатышат? Биздин мыкты мугалимдер ушул тажрыйбасын ушул жерде жайылтат. Азыр педагогикалык презентация болот, андан кийин педагогикалык суроолор болот, педагогикалык ситуациялар болот. Мына ушул кырлардан силерди ийгиликтүү өтүп кетишиңерге тилектешмин. Рахмат. Анда биринчи Жумаева Гулиза биринчи мектептин башталгыч класстардын мугалими Гулизанын педагогикалык ишмердүүлүгүнүн презентациясына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жумаева Гулиза Кутуловна. О себе скажу вам честно, ведь перед жюри прост. Я скромна, умна, прелестна, от души люблю свой труд. Увлеку учебой деток, научу, лишь дайте срок. Отстающих в классе нету, каждому найду подход. Деток у меня прилично, всех их искренне люблю и учу их на отлично, двойки крайне не терплю. Зовусь я учитель, и гордо и просто, работа моя такова. Зовусь я учитель, и что ж тут такого, и имя свое влюблена. Я учитель, мне доверили родители самое дорогое своих детей. Нет труднее, ответственнее, почетнее этой миссии обучать и воспитывать детей, а одним словом образовывать. Но делать это с душой, радостью и взаимопониманием. За год работы в школе выработала свой взгляд на профессию учителя. Обучать ребенка, воспитывая в нем личность. Уметь вовремя заметить успех ученика и помочь ему раскрыться. Отдавать ученику не только определенную сумму знаний, но и частичку своей души. Стать для своих учеников таким же дорогим и родным человеком, как мама, то есть отдавать им свое сердце. Главной моей педагогической деятельности является быть компетентным учителем. Веду вперед своего ученика, использую разные технологии. Интернет-ресурсы, интерактивное обучение. И на своих уроках я часто использую разные технологии интерактивного обучения. И в последнее время я стала использовать онлайн-платформу, которая называется Learning Hubs. В этой платформе можно найти готовые упражнения, также и создать свое. И сегодня я приготовила одно упражнение по русскому языку. Раздам карточки с примерами. А здесь висят готовые ответы. Если вы решили, то подойдите и встаньте, пожалуйста, к своему ответу. Начнем с вас, если вы закончили. Какое у вас задание? Разность чисел 78 и 45 равна... Ответ правильный. Умница, я вам ставлю 5. Произведение чисел 12 и 4 равна 48. Правильно.
80 менен 8 тейиндесе онго барат. 43 менен 24'ün summası 67'ge барат. Я смотрю, вы стоите рядом с вопросительным знаком, значит, у вас затруднение. Давайте мы совместно поможем. У вас как? У меня затруднение с задачей. Читаю задачу. Было 50 килограммов яблок. Продали неизвестно сколько килограммов яблок. Осталось 17 килограммов яблок. Я не могу... Осталось 17 килограммов яблок. Нам станет известно, сколько продали. То есть 33 килограмма. Значит, ваш ответ 33. должен стоять рядом. 33. Ага. Спасибо большое. Да. Вот таким образом суть этой методики является помочь ребенку думать и понимать. Играя в такие игры, у них тоже развивается логическое мышление и память. Также появляется интерес к данному предмету. Саламатсыздарбы? Сиздер менен алдыдагы 10 мүнөттө Чолпонбай Тилебердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин англис тили мугалими Алтынбекова Сырга Алтынбековна болмокчу. Баарыбызга белгилүү болгондой эле коомдук жаңылануу мугалимдердин жүрөгү ортосундагы көйгөйлөрдүн жаралышы өтө бурчук. Мугалим тарабынан гана басым жасалып жаткандыгы баарыбызды түшүрбөй койбойт. Бычактын кестигинде да бар, кемигинде да бар дегендей, мектеп турмушундагы окуучу менен мугалим менен адининин ортосундагы чырдуу окуялардын чыр-чырын чубап көрбөйлүбү. Менимче жаңы замандын окуучусуна мугалимдин, адинилердин ортосундагы тарбиялоодогу көз караш ыкмалары дал келбей жаткандыр. Эл агартуу майданынын жоокери катары сиздин дагы бул көйгөйлөр жөнүндө көкүрөк түкпүрүңүздө сакталган оюңуз бардыр. Ооба, ар бир өз кесибин сүйгөн мугалим тынымсыз түшөрүү казанында ой кайнатпай койбойт. Анда мен дагы көкүрөк сырымды укканга даяр болуңуздар. Жумдуу айткандай, эгер биз бүгүн кечегидей окутсак, анда балдардын эртеңин уурдаган болобуз. Ошондуктан азыр заман агымы менен жаңыча мамиле жасообуз зарыл. Канткенде да, ата-энеге да, окуучуга да мектеп менен мугалим абадай эле керектигин дагы бир жолу тастыкташ үчүн төмөнкү икаяга назарыңыздарды бурам. Бир жолу өспүрүм бала данышманга мектеп кайрылат. Мен көп китеп окудум, баарын билем, өз алдынча билим алдым деп эсептейм. Мага мугалимдин кереги барбы? Данышман мыйыгынан жылмайып, баланын колуна кат берип, дарыянын аркы yüzүндөгү кыштакка жеткиресиң. Жээкте сени кайыкчы күтүп турат, арты жага өткөрүп коет дейт. Бала шашылып чуркайт. Данышман айткандай, кайыкчы суудан өткөрүп коет. Жерде калган баланын оюна кыштакка кантип жетүү керек экен ой пайда болот. Мага мугалим керекпи деген суроого жооп ушул. Сен максатың бар, керектелүүчү каражаттар бар. Бирок негизинен сен кайсыл жол менен барарыңды билбейсиң. Ойлонуп көр, мугалим сага керекпи? Сен суроого жооп алдың. Канчалык өз алдынча билим алсаң дагы, баары бир сага караңгыда шам болуп күйүп жол көрсөтүүчү мугалим керек экенин эсиңен чыгарба. Демек, жогорудагы икаядай азыркы коомдогу жаңылануу мугалимсиз ишке ашпастыгы айдан ачык. Азыркы билим берүүдө реформа керек эле деп жатабыз. Өйдөн карап отура бербей, жаш күч катары, кесибин сүйгөн мугалим катары көпкө түшүнүп ойго батам. Өз алдымча аракет кылуудамын. Константин Ушинский адам коом үчүн пайда келтирем десе, жакшы салым кошуу үчүн изденсин дегендей, мен дагы сыйкырдуу микрофон, алтын сандык, башалама, корректор, ашык сөздүк тап, тир, окшоштуктарды тап, ребустар, даргасу, дежурданга, пазл жыйноо.
Жана башкалардын ичинен келиңиздер бир эгерманы көрсөтүп берейин. Салтын колдонуп, куттуу үйдөн суру чыгарбаган боорсок менен сары майдан ооз тийиңиздер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Тарбиянын багытын, билим менен нечен жолдор арысын деген ойду максат кылып өзүмө тандап алдым мугалимдик адисин. Англис тили менин сүйгөн кесибим, талыкпай билим берип үйрөткөн, жаңыланган усулдарды колдонуп, окуучуну чет тилинде сүйлөтөм. Ар кандай ишмердүүлүктүн өз багыты, максаты, талаптары жана жоопкерчилиги бар. Ошолор сыяктуу эле педагогикалык ишмердүүлүктүн да өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар. Бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөр мыкты адисти даярдоо үчүн колунан келген иш аракеттерин жумшашууда. Анткени өлкөнүн өнүгүүсү мыкты адистен, сапаттуу адистен көз каранды. Ал эми сапаттуу адисти даярдоо бул мугалимдик ишмердүүлүгүнөн көз каранды. Андыктан мугалимдик кесип тынымсыз изденүүнү, жоопкерчиликти, талыкпаган эмгекти шарт кылган кызмат. Мугалим окуучусу жана чөйрөсү үчүн билим булагы болуп, келечекти бүтүндөй бир муунду калыпка салган кемеңгер инсан. Мен бүгүнкү күндөгү технологиялардын өнүккөн доорундагы мугалиммин. Өткөндүн калыптанган тарбия системасын жетишкендиктерин сактай билген, аларды өз ишмердүүлүгүндө өз чыгармачылык катары колдоно алган кесипкөй инсан катары бүгүнкү күндө педагогикалык ишмердүүлүгүндө негизги 3 сапаттуу максат кылып келем. Алар билим жана тоскоолдуктарын билим менен гана ашып өтө алабыз. Андыктан жашоонун кыйынчылыктарын билим менен жеңип, тоскоолдуктарын билим менен гана ашып өтө алабыз. Бул жайында мен ичине кирип, алардын жан дүйнөсүнүн өсүшүнө салымды кошуп, аларды сүйүү менин милдетим деп билем. Санарип мугалим болуу бул замандын талабы. Андыктан ар дайым окуучулардан ачалмалууда болуу менен өз билимимди өнүктүрүп турам. Маалыматтык коммуникативдик технологияга катышып берсек, биринчи таңгабыз «и» деген таңгасы. П таңгадан башталган шаардын атын атап бересиңиз. Азаматсыз, андан кийинки таңгабыз «и» деген таңгасы экен. «И»ден кеткен шаардын атын атап берсеңиз. Азаматсыз, кийинки таңгабыз. Бул «эй» таңгасы, демек «а» таңгадан башталган бир өлкөнүн атын. Азаматсыз рахмат. Кийинки таңгабыз «си» таңгасы. «С» таңгадан башталган. Рахмат. Таңгабыз «и» таңгасы экен. «И» таңгадан башталган бир шаардын рахмат. Мынакей көрүңүздөр кесиптештер. Демек биздин экранда «биз» деген сөз келип чыкты. Бул демек тынчтык жана мир. Биздин азыркы өлкөдө эң эле глобалдуу биздин маселебиз болуп жаткан бул тынчтык маселеси. Тынчтык болсун, заманыбызда тынчтык болсун, эч качан согуш болбосун. Бул метод менен мен окуучуларды тапкычтыкка, шайырдыкка, өздөрүнүн шындак айылына үндөй ушул методду колдонуп элем. Тынчтык керек карыга да, жашка да, тынчтык керек айылга да, ташка да. Апат күнү жан-жаны бар өксүгөн, каректерден кадимкидей жаштама. Тынчтык керек нари күнөргө, нари сенин сүргүн күлкүсүнө, улам кыздын ателиңи толук сүйүүсүнө.
ата ырсап менен козгоп ойду сезимди. Үмүт менен бул мелдешке жарышкан Карапашова Татыбүбүмүн мен таанышсам. Турсун Амат Толду менин ата-энем, 4 уул 5 кыз тарбиялап багышкан. Осмонбеков атындагы мектепке 2000-жылы окуймун деп барганмын. Эң биринчи мугалимим Арзыкан Кадырбаевнадан терең билим, татыктуу тарбия алганмын. Күгүм жок аппак сулуу таңдарыдай, күлкүгө бай, сүйүүгө бай, шаңга бай, көгөлөтүп көңүл кушун көтөргөн кандай сонун студенттик күндөр ай. Жалгыз жүрөт бактысызго дебейгин, кызыма мен бактылуу энемин, ыйык намды буйруктур жараткан, кызым менин Кудай берген белегим. 4 жылда эле бир топ эле тапшырдым. Акылдуу мектеп жана мугалим долбоору 2019-2020 жылда атайын. номер 6-шы жалпы орта білім берүү мектебинин англис мугалими Турсунбекова Алшай. Аталардан калган бизге улуубузга арыба деп саламдашам баарыбызга. Жыл мугалим мелдешине катышат деп жаратканын жазган экен багыбызга. Өзүмдү өзүм тааныштырып жазганырым 1997 туулган жылым, жадыраган жай мезгили майрам күнү 1-июнь экен менин туулган күнүм. Топ менен камсыз кылган элдин баарын, туулган жерим Каракөл менин шаарым. Ал бештеген ата-энеме кенже кызмын, аздыр көптүр келечекке чыйыр салдым. Асмандагы жарык болсун ай күнү деп, амандыкты Кудай буйруп ар күнү деп, фамилиям Токтомамбетова Токон кызы, ата-энем ат коюшкан Алтынай деп. Эл катары чоң окууга мен да бардым, 5 жыл бою Кууда окуп 5 жыл бою билим алдым. Котормо жана котормо таануу кесибине тиешелүү дипломду мен да алдым. Мектепте сабак берем, эмгектенип жаткан кезим. 2022 жылдын январь айынан баштап Темиров кесиптештер, баардыгыбыз эң негизги тапшырмага күбө болдук. Баардыгыңыздар мынакей көрдүңүздөр, биздин санарист мугалимдердин мууну кандай методиканы колдонушат, кандай сабактарды өтүп атышат. Мынакей өзүңүздөр багы кошуңуздар керек. Азамат сынактыңыздар, анда калыстар толук даяр болсун, анда баганы баштайлы. Катардан кетебиз. Номер 1-чи мектептин мугалими Жуман койгон багыңыздар 5 шарыңыз 5 махабат эжеке. Төртөңөр эле балайсыз. Экинчи мектептин англис мугалими 6 класска койгон багыңыздар баардыгы 5 азамат. Үчүнчү мектептен кыз жибекке койгон багыңыздар баардыгы 5 азамат. 4-чү мектептен Татыбүбүгө, Карапашова Татыбүбүгө койгон баардыгы 5 азаматтар. 6-чы мектептен Алтынайга койгон багыңыздар азаматтар баардыгы 5. Калыстар тобу биларды иштерин келе салган. Бул жерде жакшы адамдар отурат. Биздин мугалимдерге күч кубат берип жатасыздар сиздердин мындай багыңыздар менен. Бирок чындыгында эле методист катары айтайын, чынында эле жакшы көрсөтүштү баардыгы. Ар бири ар түрдүү усулдарды керек болсо баардыгыңыздар менен ойлонуп көрсөтүштү. Өзгөчө санарист мугалим экенин далилдеген усулдарын көрсөтүштү. Туура эле бааладыңыздар деп ойлойм.
Андан кийинки тапшырмабыз эмне эле? Суроолорго келип калдык. Анда мен жазсам, анда мен компьютеримди эки алып келип бердим. Анда экинчи китепчелери бар болчу, ушу бир эле усулдар боюнча китепчелеринде кырдаал деген түшүнтүк түзүлүп калат деп бир учурдан айтпадым беле. Ошол учурдан кантип чыгабыз деген. Ошондой маселелер бар. Чын эле педагогдордун баардыгы эле тегиз эмес да, ата-энелер менен, окуучуларыбыз менен ситуациялар болот ар кандай. Педагогикалык кырдаал деп айтабыз. Мына ошол кырдаалдан суроолор коюлган, орусчасы бар, кыргызчасы бар. Ошон үчүн кимдерге кайсы тил ыңгайлуу болсо жооп бере бересиңер, орусча кыргызчасын бириктирип койгонбуз. Тандап алып жооп бере берсеңер болот, келе алат. Бар, мына аны ичинен ойлонуп, анан кийин жооп бере бересиңер. Экиден чечем ситуацияны десеңер, экиден ал. Чын эле, точно экиден алмайсыңар да. Бирден эле чечсиңер. Мына даярдап жооп бере берсеңер болот. Суроолоруңарды, кырдаалыңарды окуп, анан жооп бересиңер. Сиздин предмет расписание боюнча биринчи сабакта турат. Бир окуучу дайыма кечигип келет. Кечигип келген себебин уктап калганы менен байланыштырат. Эгерде бала менин өзүмдүн классымда болсо, ал менен жеке иш алып барып, ошонун негизинде бала менен иштегенге аракет кылам. Биринчи эле баланын уктап калганына ишенип эле калбастан, үйүндөгүлөрүнө байланышып, үй бүлөсү менен байланышып, ошол ситуацияны чечкенге аракет кылам. Ал эми башка класстан боло турган болсо, анда биринчи орунда класс жетекчисине билдирем, аны класс жетекчиси менен биргеликте ошонун кечигип келбөөсүнө толук баш орту менен киришип, баланы кечиктирбей сабакка алып келүүгө аракет кылам. Pedagog defterinde açık var. Okuyucuların biri yazbay oturат. Sen emnege жазбайсың? Окуучу, мен эмне үчүн жазышым керек? Менин көңүл коюп эле эсиме сактап калам. Эмне кыласыз дейт. Азыр окуучуларды мүмкүн ал окуучунун эске тутуусу жакшы болушу мүмкүн. Бирок мен азыр сен анда эстеп калсаң, буга чейинки мен айткан эстеген сөздөрүңдү жазчы деп ага сунуш айтмакмын. Аны дагы жазбайм десе, анда ошол сабакты элестетүүң боюнча сүрөт тартып берчи мага деп айтмакмын да. Мугалим окуучудан: сен эмнеге менин айтканымды укпайсың? Окуучу: мага сиз жакпайсыз деди. Мындай кырдаалда Кудай сактасын, буга чейин болуп көргөн эмес. Бирок эгерде мага окуучу сиз мага жакпайсыз айтса, мен абдан катуу ойлонуп окуп, күнөөнү мен окуучудан издейт болушум, күнөөнү мен өзүмдөн издейт болушум. Анткени жаш бала ою таза унук болот. Бул бала тескерисинче мага түрткү болмок да, мен өзүмдүн катачылыгымды оңдогонгочу. Ошон үчүн экинчи окуучулардан мындай сөз укпаганга мен биринчиден өзүмдү оңдомокмун. Мага да бир аябай кызыктуу суроо келиптир. Сиз сабак өтүп жатасыз. Баардык окуучулар иштеп жатышкан. Сабактын ортосунда бир окуучу күндүзүздөн турду да, эшикти тарс жаап эшикке чыгып кетти. Сиздин реакцияңыз дейт. Бул суроого бир четинен таң калып турам да, себеп дегенде
мынакей башталгыч класстарда сабак берип келатат. Ушул эле нерсе менин практикамда болуп келе жатат да. 3-чү класста бир окуучу бар, 4-чү класста бир окуучу бар. Эми атын аташтын кереги жок деп ойлойм. Действительно, сабак өтүп жаткан учурда унчукпай эле эшикке чыгып кетип калат да. Анан кийин ушундай случай болду, мен чыгып, артынан акырын чыгып сурадым. Не болду, эмне себеп болду, эмне себептен эшикке чыгып кеттиң? Жок, себеби жок. Же ичим ооруп кетти, же башка ушул сыяктуу мындай сабакка кызыгуусу жок, чыгып кеткен сыяктуу да, башка эле бир шылтоолорду айтат. Бул учурда мен бала менен жакшы тил табышып, сүйлөшүп көргөнгө аракет кылдым. Менин аракетим кандайдыр бир таасир берген жок. Андан кийин мен класс жетекчиге кайрылдым. Класс жетекчиси аркылуу дагы сүйлөшүп көрдүк. Эми чындыгында ушунчалык кандай десем, мен балдардан жамандагым келбейт. Эң башыраак бала болчу. Андан кийин класс жетекчи менен дагы сүйлөшкөндөн кийин, бул нерсе жардам бербегенден кийин биз уже ата-эне менен чогуу сүйлөшкөнгө аракет кылдык. Мындан мен кандай чечим чыгардым? Мен башка окуучулар баары кызыгып сабакка катышат дагы, именно ушул балага эмне үчүн кызыксыз болуп атат сабак? Демек, бул түшүнбөй жатат кандайдыр бир нерсени. Ошол себептен эшикке чыгып кетип атат деген ой менен ошол балага мен өзгөчө индивидуально мамиле жасай баштадым. Мисалы, бардык сабактан дагы өзү бир аз начарыраак, башка балдарга башка темада сабак өтсөм дагы, ага акырын берип, кызыктуу, мисалы, башталгыч класстарда көбүнчөсү мындай мультяшный эмелерге көңүл бурушат да, англис тилинде көбүнчөсү бизде жаны барлар, ар кандай түстөр, ошолор тууралуу го. Мен ошолор тууралуу ага сүрөттөрдү берип, келе го, сүрөттөрдү мынтип которобуз, сен ушул сөздөрдү жаттачы, ушуларды жаттап, сүрөттөргө карап айтып берсең, сага сабак кызыктуу болот деген ушундай бир ыкмалар менен баланы сабакка кызыктырып, Кудай буйрса азыр жакшы, акырындап жакшы окуп келе жатат. Сиздин биринчи сабагыңызда окуучу ук сураган абалда уктап жатат. Сага эмне болду? Канчада жаттың эле деп мугалим сураганда, окуучу таңкы 3-4 уктаган, онлайн оюн ойнодум эле, эмне кыласыз дейт. Бул жерде менде андай учурлар болгон эмес. Жана мындай кырдаал болуп калса, мен анда баланын кызыгуусу жаңы теманы уктап жатса, анан жаңы теманы түшүнө албайт да. Ошондуктан мен дароо кыймыл аракетти камтыган оюндарды ойнотуп коймокмун. Азыр анда эме суроолор болот азыр. Мындай кыласыздар. Тест суроолор болот. Эгерде аз суроо болсо аны жооп берсеңер, биз суроо болсо бул жооп берсеңер. Биз суроо болсо бул жооп берсеңер, биз суроо болсо бул жооп берсеңер. Ошо буква көтөрүп кетти, да? Туура. Ушу шарт көтөрөсүңөр. Birbirine karmaca. Burada bu test kaybı böyle. Ötemenden fotoğrafını götüreceğiz. Sen belki bir dakika turası dele çıkar. Turası dele çıkar. Hani şu turası ya test, şöyle test. Tutarsa mesleği de olur. Ekranda görebiliriz. Ekranda başlatlarım. Ekranda başlatlarım. Sadece ekranda var. Yakıp böyle turası var. Çok Bana geçimdir. 2 ay olmuştu. Ana keyingi soruga o'tamiz. Javob o'tamiz. Javob baysangiz.
катышуучуларга дүң жана даңк дейчи. Атайын алыстан ат арытып, номер 2 мектептен кесиптешибизди куттуктап келип калдык. Кесиптешибиздин атынан жалпы катышуучулардагы куттуктап болуп, ар дайым жүрөгүңүздө толкуп турган жаз болсун. Элиңиздер төмөндөбөй жакшы чыгарма катышуучулар сиздер үчүн болсун. Каалаңыздар. Sezin beni
Мынакей абдан жакшы болду. Алкабыконго рахмат жакшы сөздөрүңүз үчүн. Анан чын эле ушул моменттер пайдаланып, чогулуп албай эле атабыздан чогулганы пайдаланып айтып коелу. Биз президент менен жолугушууга барып келдик го алкабыкондо. Анан ошол жерде абдан чоң маселе коюлду, урматтуу мугалимдер. PISA 2025 деген. Эми үчүн табигый илимий предметтердин коэффициенттери көтөрүлүп атат. Мына ошого даярдашыбыз керек. Азыртан маселе койдум. Ушундан комплектование жасаганда эмки жылкы 5-6 класста окугандардын күчтүү мугалимдерин коебуз. Ушундай күчтүү жылдын мыкты мугалимдерин ошолорго коебуз. Сааттарды бөлүштүргөндө урматтуу жетекчилер ушу эсепке аласыздар. 4-5, 6 класстын мугалимдерине ошол күчтүү мугалимдердин баардык предметтер боюнча. Анан биз 2025 жылы ошол балдарыбыз 15ге чыгып калат. Мына ошондо кайсы мектептен, кайсы окуучуну, дилди тандаш эч кимдин оюна келбейт. Жөн эле тандалат. Ошондуктан биз баардык окуучуларды тегиз тандашыбыз керек. Информатикадан интернетке кирип, мындай маалыматтарды таба алуу текшерилет. Ошондуктан информатика кабинети бирөө эле болсо, ошол жака график менен ошол балдарды киргизип турушубуз керек. Мына ошонун расписаниясын түзүшүбүз керек. Мына ушундай милдеттерди коюп туруп, анан биз PISA 2025ге даярданалы урматтуу кесиптештер, ийгилик каалайм сиздерге. Биз PISA 2025ти мындай жакшылап элестетели да, Надежда Сындашевна үмүт атпайбы? Жатагында дагы 9 телевизордон PISA деген сөз кылсам мен 6 күн уктабайм. Ошондо ушунчалык маанилүүлүгүнө мен ойлондум. Биз да ошол акыбалга жетишибиз керек да, ар бир мугалим. Чын эле PISAны ойлогондо уктабай, кайсы окуучуну кандай окутам деген ойдо болушубуз керек. Ошондуктан ушул маселенин үстүндө баардыгыбыз пландарыбызды түзүп, графиктерди түзүп, жакшы мугалимдерди ошока коюп, ушундай иштерди аткарышыбыз керек. Ал үчүн биз мугалимдер баардыгыбыз жакшы болушубуз керек. Ал үчүн биз изденишибиз керек. Анда урматтуу биздин жылдын мыктыларыбыз, силерде да чоң үмүт бар. Силер дагы ошол биз PISA 2025-те Кыргызстан алдыңкы орунга чыгышына салым кошкон мугалимдер болосуңар деп ойлойм. Анда сыйлоону баштасак, эң биринчи эле кичинекейден башташ керек да өзү. Кенжесинен, кенжелер деген биздин сүйүктүү эркелер болот да. Анда бүгүнкү педагогикалык дебюттун биринчи ачкан ушу ишмер бөлүмүндө ушундай баатырлык жараткан Каракөл шаардык билим берүү бөлүмүнүн жылдын мыкты мугалими 2022 сынагында педагогикалык дебют номинациясы менен номер 6 Темиров Турал атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин ангелис мугалими Токтомамбетов Алтынай Токтомамбетовна деген Алтынай бул жагынан келип Yok, siz de elektronun kendisi. Satışın geldi, biz bayağı özümüzün obrazına gidip getiriyorlar. Gelken bana uzun kalkırıklar. Öpten geçiriz, sayız. Elektronun. Турале мен аны тураламап калдым. Мына бүгүн жылдын мыкты мугалими аябай маанилүү, абдан мазмундуу өттү. Ушуга катышкан конкурсанттардын баардыгына ийгилик каалайм. Анан баатыр экен да мына Алтынай. 3 айдан кийин конкурска ким чыгат десе мен чыгам дегендин өзү жакшы. Анткени ийгиликке жетиш үчүн ар ким өзүнөн башташ керек да. Ар бир коллективде мугалим мен ушуну аткарам. Мага ушул тапшырманы берсеңер, мен аны максатына жеткирем деп турса, коллектив ийгиликке жетишет, билим берүү бөлүмү ийгиликке жетишет, жалпы Каракөлдүн балдары билимдүү болушат. Ошондой дебютты көрсөткөн Алтынайга ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү ийгилигиңди куттуктайм. Birinci muhallimdeki çılık altına uşunuz eкен да çılgımda. Atabasın Алтынай. Коллективдер өзүнчө неме бергенден кийин чыкпайбы я? Мени түзбейт. Анда өзүңүздөр байкагандай 2 күндүк жыйынтык менен мынакей жылдын мыкты мугалими 2022 сынагында Санариф мугалим номинациясы менен Чопоков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин англис тили мугалими Карапашева ататтуу Чынында
министрибиз. Жылдын мыкты мугалими 2022 сынагында мыктынын мыктысы болуп атат. Мыкты мугалим номинациясы менен Фрунзе атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин англис тили сабагынын мугалими Мамырова Кызжыбек Убайдуллаевна сыйланат. Чынында сабагы боюнча бардык тараптан мыкты мугалим деген номинацияга ээ болду. Азамат Сынсиев. Жылдын мыкты мугалими 2022 сынагында мыкты педагог номинациясы менен Токтогул атындагы мектеп гимназиясынын башталгыч класстарынын мугалими Жумаева Гулиза Дүрбөлөңүна сыйланат. Мыкты педагог, мыкты мугалим, биздин кыздар мыктылардын мыктысы, биздин мугалимдерибиз, азаматтар. Ал эми биз күтүп жаткан минута биздин Кара Көл шаарынын желегин республикага чейин желбирете турган, биз үмүт кылган, биз ишенген жылдын мыкты мугалими 2022 сынагында жылдын мыкты мугалими 2022 номинациясы менен Төлөбердиев атындагы жалпы билим берүү инновациялык мектебинин англис тили мугалими Алтынбекова Сырга Алтынбековна сыйланат. Азаматтар, эми коллективтерге сөз берели. Биринчи мектеп, экинчи мектеп болуп, эгерде коллективтер сүйлөйбүз десеңер, келип сүйлөй берсеңиздер болот. Калганыбыз чыкпай отуруп туралы, бири-бирибизди сыйлайлы, отуралы. Анан коллективтер баягы аралашып кетпей, жакшынакай болуп өз-өзүңүздөр менен сүйлөп чыгарыңыздар. Азыр биринчи мектепке сөз берели. Анан экинчи мектеп сөз берели. Урматтуу кесиптештер, баарыңыздарды бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Мен дагы ушул бүгүнкү сабактарына катышып, мастер-класска бүгүнкү педагогикалык чыгармачылыгынын презентациясын көрүп туруп, бардык мугалимдерге суктандым. Чындыгында бардыгы тең кыйын кыздар экен. Азаматсыңар, биздин келечегибизде ушул жакшы мугалимдер делатыптыр деп, биз дагы көңүлүбүз тоқ болот экен. Ушул чыгармачылыгыңар эч качан өчпөсүн, дайым ошо жанып турган мугалим болууга. Баарыңарга жей соолук каалайм, uzun ömür каалайм. Ишиңерде ийгилик болсун. Силерде дайыма жакшы мугалимдер, жакшы окуучулар, жакшы ата-энелер көп жаштырсын. Анан эч качан талаппастан изделүү менен ошо бүгүнкүдөй болуп иштей беришиңерди каалап кетем. Арасында Гулиза биздин мектептин окуучусу, биздин өзүбүздүн окуткан окуучу, алынган окуунун айтканда ушул азыркы шарт